Болушунча мен дагы сизге колдон келген жардам берейин. Балким ал жалган болушу мүмкүн. Бизге келип алып миллион табам деп атпайбы? Анан Сен көрүп койдуңбу? аларга демек ишенбеш керекпи? Анча-мынча журналист, блогерлер бизге каршы чыгышты. Өзүңөр бактылуу болбой жатып кантип башкаларга бактылык тартуулайсыңар? Декретте отуруп, өзүнүн жеке кайрымдуулук фондун ачтым. Таңнуру ким? Аял кишилер баарына жетишсе болот. Эмне боюнча билим бере аласың? Кенже келиндер мени өтө сонун түшүнөсүздөр. Психологдор, наставниктер аябай көп, бирок элде өзгөрүү жок. 20 сом менен ошол өнүгүү борборунду ачтым. 25 000 сомдук курсумду ошол эле курсумду 250 сомдон сатышат да. 20 000 сомго телефон алсам, өлө деп колдоносуз. Мен да акча ашып ташатканда мен курс сатып алган эмесмин. Салам достор, салам Солоту YouTube каналынын жалпы катталуучулары. Бүгүн сиздер эки таңнурунун маегин көрөсүздөр. Анан дагы бизнес тармагына кызыгып, өзүнүн өнүктүрүүсү келген майымдарды экранга жакыныраак чакырабыз. Себеби дал ушул келген коногубуздан толук маалымат бүгүн сиздер ала аласыздар деген ишеничтебиз. Башка нерсе коногубуз менен тааныштыралы. Бүгүн бизде конокто Оштон келген Таңнур айым. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат чоң. Менимче бүгүн өзгөчө эфир болуш керек эки позитивная Таңнурдан. Вообще-то место алмашсак болобу? Эмнеге? Айырмасы жок, эки Таңнурубуз да. Орун алмашканда сулма өзгөрбөйт деп коет, Кел Таңнур. Алгач куш келипсиң Борбор калаасы Бишкек шаарына. Кечээ тарыхчадан көрүп калдым. Шаарыңар башталганда эле түтүндөн башталат экен депчи. Жакпай калды окшойт да? Жакпай калды. Мен калып кетсем го деп келгем, бирок бүгүн кайра эле интервью берем да, кайра качып кетем. Максат, эмне себептен Борбор калаасына келдиңиздер? Негизи багы биздин ишибизди көпчүлүк эл билбейт. Таратуу аябай кыйын да. Ошону social media аркылуу, вот именно телефон, телевидение, соцсет аркылуу адамдар көбүрөөк маалымат билсе экен дейм. Жакшы. Таңнур, мен сенин социалдык тармактардан көрүп жүрөм. Бирде ырдасаң, бирде кайрымдуулук жаатынан, бирде үйдө бала карап отурсаң, бирде дагы бир жактарда жүрөсүң да. Деги эле Таңнур ким? Эмне менен алектенесиң өзү? Ошол мага кызык да. Көпчүлүк ошол суроону беришет. Сен ырдайсыңбы, же сабак өтөсүңбү, же үйүңдө балаң карайсыңбы, өзү үйдө иш кыласыңбы деп сурайт да. Мен болсо бардыгына ооба деп жооп берем. Анткени эгерде колдон келсе 5 тараптуу мындай өнөрдүн аял кишилер баарына жетишсе болот. Албетте бардык нерсенин айына кайрымдуулук фонду, мисалы өзүмдүн жеке кайрымдуулук фондум бар. Мен ойлочумун, качан акча тапканда анан мен кайрымдуулук кылам депчи. Жок, тескерисинче мен именно декретте отуруп өзүмдүн жеке кайрымдуулук фондумду ачтым. Кантип? Киреше онлайн аркылуу киреше таптым. Кайрымдуулук нерсе десе не только акча эмес да, сөз, көңүл дагы бул чоң ролду ойнойт. Жакшы. Декретте деп калдыңыз. Азыр көрөрмөндөр таң калып жатсалар, өзү 18 жаштагы кыздай эле көрүнөт, бирок декрет деп калды. Канча баласы бар деп, канча баланын апасы? Көпчүлүгү багы жолдо же башка жака сулуулук салонуна киргенде дагы, "Аме, сен турмушка чыккансыңбы?" дешет. Ооба. Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар. Болгону биз өзүбүзгө өзүбүз эле мен 26-га чыктым же мен 27-ге чыктым деп эле өздөрүн өздөрү картайтып алат да. Негизи 27 жашка чыгам жакында. Бир кыздын энесимин. Үйдө болгондо дагы кенже келин. Сага. Анан бардык жака жетишти элестетер. Бардыкта жетишти болот. Мен дагы башында үйдө кызымды карап отурганда ойлочумун, жетишпейм депчи. Ал эми чет жактан билим алам, кайра билим берем. Дагы башка толтура жумуштар, кенже келиндер мени өтө сонун түшүнөсүздөр. Үйдөгү жумуштар бүтпөйт да, чындыгындачы. Уже бардык нерсени убактысы менен жасаганда тескерисинче менде кенен убакыт көбүрөөк да. Өзүмө убакыт кенен. Биринчи болуп атат ушу келиндердин "мен убактым кенен" деген сөздөрүнчү. Көпчүлүк эле алы беришет го, кайнем бар, кайнатам бар, анан тамак, анан күйөө депчи. Сонун мыкты келиндик жактан 5 деген баа берет экен сага. Таңнур, айтып калдың, чет жактан билим алып, башкаларга билим берип депчи. Азыркы учурда эмне менен алектенип атасың? Эмне боюнча билим бере аласың? Ошол боюнча дагы айтып кетпесең болбойт, көрөрмөнлөргө дагы түшүнүктүү болуш үчүн.
багы көп эле онлайн болуп кетти да азырчы ар кандай мектептерди ачышты. Мен дагы жакында эле өзүмдүн жеке өнүгүү борборун ачтым. Багы офлайн ачып алышты. Ал жака багы кароолчу болуп эле отурушат да. Биздечи. Мен өнүгүү борборумду ачтым. Мен ал жерде отурбайм. Постоянно жабык болот. Мен сыртта жүгүрүп жүрөм астынан. Эмне аштың анан? Атайын ал жакта азыр мен көбүнчөсү биринчи системага түшүрүп алайлы. Анан менин максатым, чтобы ар бир айым, өзү эле айтып тургандай, өнүгүү борбору деп атпайбы? Арта мен азыр өзүмдүн кичинекей мекеним Өзгөн шаарынан баштадым. Тарыхы чоң Өзгөн шаарынан буюрса Бишкекке чейин келебиз. Ар бир айым өзүнүн билим жака көбүрөөк басым жасап атабыз. Билим аркылуу биз максаттарыбызга тезирээк жетебиз. Өнүгүү борборуна келген айымдардын көпчүлүгү кандай маселе менен кайрылгандар, өзүн өнүктүрө албай кыйналып жүргөн айымдар көбүрөөк болсо керек, Азыр чын айтайын Таңыруу, Кыргызстанда мен психологмун. Мен сени миллионер кылып коём, мага кел, мен сени там максаттарыңды орундатам, тигинтем деп айтып. Бир айда 100 миң сом, миллион таап коесуң. Депчи, жок. Бул нерселерден адамдар чарчап калды. Өтө максималдуу түрдө статистиканы карап чыктык. Психологдор, наставниктер аябай көп. Бирок элде өзгөрүү жок. Баягы эле менталитет, чын гана баягы эле зордук зомбулуктар тескерисинче күчөп баратат. Вот именно ошолорду туура багытта, ар ким ар багытта баратат да, ошону туура багытка салып коюш керек. Максат ошол. Жакшы. Анан азыркы учурда наставник болуп эмгектенесиң, өскүсү келген айымдарга жардам бересиң, андан сырткары кайрымдуулукта фонд иштетесиң. Анан биз буга чейинки тарткан мен коуч, мен деген ушундай нолдон баштап бизнеске, нолдон баштап миллионго чейин чыгарам дегендердин баардыгын сен окуткансың, үйрөткөнсүң, адашпасам. Жок, ар кимиз ар тармактан. Эми бардыгы эле миллион табат атпайсызбы? Балким ал жалган болушу мүмкүн. Бизге келип алып миллион табам деп атпайбы? Сен көрүп койдуңбу? Аларга демек ишенбеш керекпи? Жок, албетте багы чындыгында биз көрүп жүрөбүз, эми баягы ички жашоо бөлөк да, силер сырттан көрүп билбейсиңер. Биз баягы ичине түшүп, жалган эле баягы кирешелер, жалган эле баягы результаттарын көрсөтүп атышат. Бул ачык айкын эле. Ошолорду көрүп адамдар ишенбей баратат да. Бизге болгон терс мамиле, анча-мынча журналист, блогерлер бизге каршы чыгышты. Силер өзүңөр там бактылуу болбой туруп эле эмнеге башканы бактылуу кылам деп атасыңар деген ушундай бир болду да, уруш. Демек, журналисттер менен силердики? Основной блогерлер менен. Өзүңөр бактылуу болбой туруп эле, силер башка адамды кантип бактылуу кыласың? Чын эле, мен деле ошол суроо беречи, мен деле алардын катарын толуктайм да. Өзүңөр бактылуу болбой жатып, кантип башкаларга бактылык тартуулайсыңар? Эң сонун суроо. Албетте, жашоонун өзүнүн закону бар эмеспи? Мисалы, мен честно жооп берем. Менде окугандардын 100% результатка жетет деп айтпайм. 78% эсептеп чыкканбыз. Мисалы, сиз деле, башка бирөө деле до конца окубайт. Студенттердин баардыгы эле результатка чатып айта албаймын. Арасынан кыйын, өнүгүүсү келген, идеясы күчтүү адамдар гана чыгат. Жакшы. Мисалы үчүн силердин окуу борбору, өнүгүү борборунда көпчүлүгү эле ошол сатуу багытына дагы көбүрөөк билим ала алышат. Өзгөн шаарынын келиндери баардыгы эле сага келип алса керек. Жок, азырынча билишпейт. Реклама жүргүзө элекпиз. Азыр Өзгөн шаарынын жалаң бизнесмендери, бизнесмен айымдарын окутуп атам. Ушунчалык суусап калышыптыр да. Бул көбүнчөсү бизнеси барларга туура келет. Ошол бизнесин көпчүлүгү бизнес ачсамбы, ачпасамбы, эмне бизнес баштасам, баштабай туруп эле банкрот болуп, оюнда акчаларын түгөтүп чачырат да. Жок. Ошол баштайын деген бизнесин нөлдөн система түзүп беребиз. Же банкрот болоюн деп, жабылайын деген аз калган бизнестердин азыр өкүлдөрү окуп атат. Чындыгында ошондой бизнестер сактап, кирешесин өстүрөбүз. Демек, банкротко эмне болгондо адам учурайт? Эң негизги бардыгыбыз эле билебиз, бул ой. Эч кандай акча, эч кандай мындай бир нерсенин кереги жок да. Банкрот десе эле мен акчам жок, банкрот болдум депчи, жок, бул жакта ойдон. Дагы бир нерсе, мен 20 сом менен ошол өнүгүү борборумду ачтым. Ой, тоба кылды, бай! Кантип?
чөнтөгүмдө 20 сом бар. Мен декреттеги айымын да. Анан арендага место издеп жүрөм. Бир жерден место таап чалдым, арендаторго чалып уже договор түзүп койдум. Кудайдан сурасаң өзү эле бере берет. Анан акчам жок, уже открытиясын, числону белгилеп койдум. Всё, бир жума калды. Эч нерсем даяр эмес, чакыруу дарды азыр бул жактан киргизип койсок болот да. Уже открытие болот. 2 күн калды, мен эч нерсем даяр эмес, ремонт, там эч нерсем. Анан эми арендасы деле төлөнө элек. Арендасы төлөнө элек. Атайын договор менен түзүп алгам, бир айдан кийин төлөйм депчи. 20 күн өтүп кетти. 10 күндөн аренда төлөш керек. А мен болсо жүгүрүп жүрөм. Ачылышын жасай элексиң. Көпчүлүк ишенбейт да, Кудайдан чындап сурасаң берет депчи. 2 күн калды. Ар тараптан өзүмдүн эжелерим, жолдошум ар тараптан жардам болуп, бир сонун өзгөрүш шаарында алгачкы жолу өзүмдүн өнүгүү борборумду ачып алдым. Азыр эми иш кандай болуп барат? Жакшы, бирок албетте ишкана болгон үчүн, өнүгүү борбору болгон үчүн элдерде кичине түшүнүк азыраак болуп атат. Ошол түшүнүктү жайылтыш үчүн эмне керек? Азыркы учурда адамдардын баардыгы телефон, телевизор, YouTube'ду карашат да. Атайын 1,5 жашар кызымды таштап коюп, Солометияга келдим, ушу элдерге дагы кененирээк жеткиреличи. Туура багытты. Жакшы. Демек, буйруса дал ушул биздин Солометия YouTube каналыбыз аркылуу Таңнурунун өзүнүн бизнес борбору боюнча, өнүгүү борбору боюнча толук маалымат алып, айымдар дагы көбүрөөк келет деген ишеничтебиз. Анан азыркы тапта иш кандай жүрүп жатат? Мисалы үчүн көбүнчө сеникин Instagram тармагы аркылуу көрүп калдык. Там реклама же болбосо өзүңдү бүттүк тармактан сынап атасың да? Да. Көпчүлүгү багы кагаз бетине түшүрүп же дагы башка реклама жолдорун иштетишет эмеспи? Эгерде бизнес баштайм деп жаткандар же сатууну көбөйтөм дегендер болсо, именно онлайн тармакка өтүңүздөр. Башка тармактан уже результат чыкпай калды. Мен өзүм жана мурун визитка таркатчу өнүгүү борборумдун там рекламасын чыгарып алып, өзүм жеке мен балдарга ишенбейсиң да, туура эмес таркатып койду депчи, өзүм ар бирине таркатып чыктым, бирок бир дагы результат жок. Эгерде сиз дагы бизнесиңиздин жүрүшүн кааласаңыз, сатууну, клиенти көп болушун кааласаңыз, батынан онлайн тармакка өтүп, тезирээк ошол жактан өз ордуңузду таап алсаңыз болот. Онлайн канчалык деңгээлде багы ыңгай бар бизге? Мисалы үчүн көпчүлүк айтып калышат, ал телефондогу нерсеге өтө эле ишене бербеш керек депчи, анткени бул деген техниканын бир түрүнө кирет. Бир жок болуп кетсе, бүт нерсеңи таппай калышың мүмкүн депчи. Азыр сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калды Таңуру. Бир гана Кыргызстан эмес, дүйнөлүк деңгээлде уже онлайн тармакка өттүк. Прям дүйнөлүк деңгээлде. Коркпостон, азыр жана iPhone телефондор бар, мисалы, надежный да, өчпөйт, там аккаунттарда сакталат да. Онлайндан бир нерсе сатып алдың беле? Онлайн аркылуу. Мен Кытайдан алдыргам. Бирок оюмдагыдай болгон эмес. 3 товар алдыргам, 2 жакшы болгон, 3-үчүсү болбой калган да. 5 кол тең эмес. Бир жол заказ кылдың, туура эмес келип калды, болду, мен онлайн жалган экен, мен онлайнга ишенбей. Жалган экен деп ишенбей калгам, онлайн болбойт экен депчи. Айрыкча Кытайдан алдырып берем дегендерчи. 5 кол тең эмес. Бирөөсүндө туура эмес болсо, бирөөсүндө туура чыгып калат. Ошон үчүн бир эле жол заказ кылып же бир эле жол туура эмес маалымат алып алып эле коркуштун кереги жок. Демек, бир сынсаң дагы кайрадан бутуңа турушуң керек экен да. Ушул онлайн тармактан дагы көпчүлүк келиндер көп кайрылса керек, мага үйрөтүп, өзүңө окшоп, мисалы үчүн декретте отургандар. Бир жыл мурун өтө актуалдуу болчу. Азыр уже чарчап калышты, окуп бүтүштү элим бар. Элим бар, чындап окуп бүтүштү. Результат көрө алган жок. Алар бир эле жолу окуп көрүштү. Арзан 500 сом, 300 сомдук курстарды окуп көрүшөт. Результат чыкпайт экен. Койчу онлайнды дейт да. Нет, бир жолу чыкпады, кайра. Эгерде ошол нерсени каалап жатсаң, кайра кайталай бериш керек. Ошол арзан курстар боюнча сенден кененирээк сурайынчы. Мисалы үчүн 350 сомго курс сатам дегендерди көргөм да. Анан дагы 35 миңге сатам дегенин көргөм. Менин 25 миң сомдук курсумду ошол эле курсумду 250 сомго сатышат да. Кимдер алар? Силерден көчүрүп алгандарбы же кандай? Бизде окугандар же бизден көчүрүп же башка бир курстарда окугандар да. Бул жерде баягы курстун баасына караш керек. Менин эле курсумду 1 миллион сомго саткандар бар да, 1 миллион сомго. Бул жерден максат ошол продукттун баалуулугун жеткирүү. Бизде мындай го, например, телефон
200 сомго телефон алсаң, уруп, тепкилеп колдоносуң да. 20 000 сомго телефон алсаң, деп колдоносуң. Барктап. И барктайсың да, бул жерде баалуулугу баасында. Ошол 350 сомдук курстан дагы результат чыгарса болот. Менде студенттер болгон, кредитке алып окуган, бирок результатка жетпей калды. Эч кандай результат көргөн жок. Анткени өзү каалаган жок. Демек каалоо болсо карды дагы эле болот деген сөз бекерин айтылып калбаса керек. Мисалы үчүн силердин, сенин окуу курсуңду сатып алып, кайра башка бирөөлөргө сатып атса да, арзан баада же болбосо кымбаттатып сатып атса, сен кандайдыр бир чара көрө аласыңбы аларга карата? Жок, чара көрө албайбыз. Эч кандай. Менде окуп, кайра биз жардам беребиз да. Саат башкаларга жайылт, башкалар дагы билсин, жок дегенде кичине жерин депчи. Основном психологияда бардык эле тармак, бардык эле бизнес баштайбы, ошол эле үй бүлө курабы, бул психологияга такалат да. Айланып келелі ал ошо психология. Жакшы. Демек, жанагы алып аткан 350 сомдук курстан деле сиз пайда чыгарсаңыз болот экен, унутпаңыздар. Анан сени ушул тармакка, ушул онлайн тармагына үйрөткөн баягы эмне деп коет, устатың? Мен чет жактан билимдерди алдым, Россиядан, Казакстандан, болушунча чет жактан алган аракет кылам. Анткени Кыргызстанда баягы коёңдой окшош да. Биздечи ал жактан алдыраак да болосун. Биз уже үйрөнүп элдерге бергичекти, ал уже Кыргызстанга келип калат. Жакшы, алардын эми сен сатып алган курсуң канча эле баалары? 200 000 рубль, 100 000 сом. Мен сага ошого чыдаган күйөөңү айт. Кредит алып аласың да. Анан көпчүлүгү баягы менин акчам жок да дейт да. Мен да акча ашып ташып атканда мен курс сатып алган эмесмин. Мен дагы өнүгөйүн, өсөйүн, элиме кандайдыр бир артымдан из калтырайын, үй бүлөмө жакшы нерселерди тартуулайын, Мисалы, үй бүлөмө жакшы нерселерди тартуулаш үчүн эле акча керек да. Ошон үчүн мен билим алып ушул жолдо баратамын. Жакшы. 20 сом менен өзүнүн өнүгү борборун ачкан 100 000 сом, 100 000 рубль. Мына алмаштырганда 120 000 Вообще билимге 360 000 коротун да. Бул да кредитпи? Нет, уже биринчиси кредит, уже калганы курстан түшкөн пайдага өзүмдө. Жакшы. Мисалы үчүн ушунча курсту сатып берип аткан Таңнурунун күйөөсү эмне менен алектенет? Жолдошумдун өзүнүн жеке бизнеси бар. Наса, кеттим бар бакта жаткан турбай. Мен аны көрсөтпөгөнгө аракет кылам. Мисалы, особняк үйүңөр бар экен, өзүмдүн тааныштарым айтат да, Таңнуру сен эмне ушундай үйүңдү көрсөтпөйсүң депчи. Ойлоп калышат да, бунун жолдошу бай экен, жолдошу бизнесмен экен деп айтышат да. Менин жолдошум акча бербейт, курска окусам, апам, эч ким акча бербейт да. Биринчиден алар милдеттүү эмес акча бергенге. Мен сурабаймын. Анткени ал милдеттүү эмес. Ал үй бүлөнү бакканга, тамак ашка, вот үй бүлөнү бакканга милдеттүү. Именно менин максаттарым үчүн ал милдеттүү эмес. Ага мен өзүм аракет кылышым керек. Күйөөңүз миллионер болсо да сизге бербейт. Берет бала чакага, үйгө тамак ашка бериши мүмкүн да. Так сиздин максаттарыңыз үчүн бербейт. Ошо милдеттүү эмес. Эми 1 айлык кирешең деп эле койчу, 1 жумалык кирешең кандай? Бизде айлык болуп калат да. Айлык. 1 айлык. 1 айлык болгондо нестабильно 200 000ден миллионго чейин. Миллионду канча жолу таап көрдүң? Мен бир жолу. Менде көрүп багы установка бар да, главный акча эмес, главный туура багыт бериш. Элдер менин акчам жок, окутуп турчу, жарым акчасын төлөйүн десе, макулдап окута берем да, чтобы результатка жетип калсынчы ушул адам дагы деп. Мисалы үчүн менин азыр Соло ТВ YouTube каналыбыздын катталуучуларынын ичинде акчам жок, бирок окугум келет деген айымдар чыкса, алар жанагындай өзүң айтмакчы кредитке да алып окуй алышабы курсту? Да, 5%. Мен өзүм процент эле окугам. Азыр сонун мүмкүнчүлүктүү чыгып калды да. Мен биринчи жолу угатам ушу сабакты дагы кредитке сатып алса болот экен депчи. Бар 30 000 сомго чейин через приложение паспорт менен үйдөн чыкпай элечи. Бирок Таңнур ал мындай адамдарга шылтоо экен. Мага 100дөн ашык кат келет да. Ар бир курсум старт алган сайынчы мен акчам жок болуп атат, пожалуйста окутуп турчу деп анан кечегинде ошону сунуштадым. Эч кандай төлөмсүз кийинки айдан 3 айга бөлүп төлөйт да. По-любому. Кайра эле проблема чыгат. Не болду? Мына акча жок дедиң, мен сага шарт түзүп бердим го. Десем, уже башка шылтоону айтып кетти да. Бул жерде акча бул жөн гана шылтоо экен.
акча, үй бүлө, бул жөн гана ушул бала да. Балам кичинекей, менин кызым 1,5 айлык болчу. Биринчи курста окуп баштаганында 1,5 айлык кызымды көтөрүп алып фотосессияга баргам. Ал жак фотосессия иштебей калган, эртеси күнү кайра баргам. Демек, бул баягы калың күч болсо бардык нерсени өзүңө кандай десем экен, багындырып алсаң болот экен да. Жакшы. Эми алдыда пландарың кандай? Мен баягы буга чейин да интервьюлар берип жүргөм башка тармактаргачы. Мен планды айтпаганга аракет кылам. Качан аткарылып, эл алдына чыгарып, мен могул нерсени аткардым дегенде көрө алышыңыздар мүмкүн. Ага чейин айта албайм. Пландар өзгөрүп турат. Ситуацияга карап. Жакшы. Канча окуучу окуттуңуз ушул убакытка чейин? Эсептеп көрөпмүн. Примерно канча? Примерно 300дөн ашык го дейм. 500гө жакын. Анан азыр эми 27-26 жаштасыз да, 26 жаштасыз. Анан билим алгандардын жашы канча, курактары, жаш курактары? Менде 15 жаштан 65 жашка чейин. Апаларды октот кезинде? Ооба. 65 жаштагы ушунчалык өнүккөн, билимге сусап калган эжелерди да окуттум да. Чындыгында билим жашка карабайт экен. Алар менен баарлашып атып, аларга сабак берип атып көбүнчө эмнелерди байкай алдың? Мисалы үчүн билимге сусап калыптыр деп калдың, андан сырткары. Элементарно өзүнө убакыт бөлгөндү билишпейт. Өзүнө акча коротконду билишпейт. Мисалы, мен сага азыр 10 000 сом берем, эмне кыласың? Эгерде сен мага 10 000 сом берсең, азыр чыгарып берем. Азыр сен чыгарып берсең, мен курска барам. Курска барасың, эмне кыласың? Эмне боюнча курска? Азыр мен деген тил боюнча курска кызыгып атам. Корейский языка. Мисалы үчүн ошол курска барам. Аны эгерде ал нерсени орундатай алсам, дальше дагы адам жасайм да. Менде ушундай бир эме болду. Бир эже келди, акчам жок, өзүм убакыт анан кеңеске 10 000 сом берейин. Мына эмне кыласыз десем, айтып атпайбы, азыр барам дагы карыздарымды төлөйм, балдарыма шириндик алам, анан кетем дейт. Өзүңүзгө эмне кылдыңыз десем, эч нерсе дейт да. Мен 5000 айлык табам, жетпейт деп айтышат да. Бул жерде сөз өзүндө турат. Шултоону издеп атат. Азыр сага берсем, өзүң иштетпей эле сен башка бирөөнүн чөнтөгүнө салып койдуң да. Мен аяктан билим алып атпаймынбы? Жок, өзүңө арнабайсың. Өзүңө бир нерсе алышың мүмкүн да. Вот көпчүлүк айтат, чуркап барып карызымды төлөй калайын. Телефонумду алмаштырайын же балама бир нерсе алып бере калайын дейт да. Демек, бул акча канча айлык алсаң дагы, ал акчанын кеп акчада эмес, адамдын өзүнө экен да, пайдаланышында. Да. Менде мында болгон, биринчи 30 000 сом тапкам да, онлайнданчы. Кайрымдуулукка жумшапмын, курс сатып алдым, ата-энеме чай алып бердим, өзүмө бир да носик алып атырмын. Кийин акчамды корото алып карайм го, чөнтөгүмдө 1 сом жок. Анан ойлонсом, өзүмө ошол эч нерсе коротпоптум да. Жакшы. Бүгүн өзгөчө мага негизи маек жагып атат, мындай кенен, эркин, оюңдагы сурооңду бересиң, оюңдагыдай жооп аласың дегендей. Анан кайрымдуулук фонд жөнүндө да кеп салып калдым. Кайрымдуулук фонддо кимдер бар катарыңда? Кандайларга жардам бересиң ошол боюнча? Кайрымдуулук фонддо жеке командам бар өзүмдүн. Баягы кайрымдуулук фонддо мен көбүнчө баягы акча, материальный жардам беришет го. Биз интернеттеги балдарга барып, өзгөчө эмоция тартылаганбыз да. Акчаны кийимди алат, жейт, унутуп калат да. Эмоция берсең, ал түбөлүккө эсинде сакталат. Ушинтпедик беле, тигинтпедик беле депчи. Болушунча биз эмоция бергенге аракет кылабыз. Демек, көңүлүн көтөрүп алардын, канча убакыт болду ушта кайрымдуулук менен алектенип атканга? Башталгандан бери 1 жыл болуп калды. 1 жылдын аралыгында. 1 жылдын аралыгында мындай чоң жетишкендиктерге жеткениң албетте 5 деген баа бере алабыз таңра. Буюрса дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Анан алдыдагы пландарыңды айтпай койдуң, мүмкүн кийинки келгенде айтаттырсың, Анан негизи эле азыркы учурда бизди көрүп жаткан айымдарга кандай кеңеш берет элең? Айымдарга алтын кеңештер менен бөлүшөт. Азыр бир нерсе айтсам эле акылдуу болуп кеттиңби деп айтышат. Акылың ашташат. Ашташ кетти, ушунчалык эле акылдуу, бизге акыл үйрөтөсүң, тигинтесиң дешет да. Мен силерге акыл үйрөтөйүн деп келген жокмун. Болгону менин эфиримди көрүп, баардык эле туура маалымат ала албашы мүмкүн да. Менин адамдарым, энергиябыз бир болсо, сонун маалыматтарды ала алышат. Бир эле нерсени мен дайыма айтып кете алам. Бул жашоодо баардык нерсени жасаса болот. Болбой турган эч нерсе жок. Болгону шултоо айтпастан аракет кыла бериңиз.
Мынакей айымдар көрүп жатсаңыздар дал ушул кеңешти уңуздагы көрсөтүлгөн номерлерге кайрылыңыздар дагы көбүрөөк маалымат алып сиз дагы өзүңүздүн кыялыңызды орундатканга аракет жасаңыз. Сизге дагы чоң рахмат Таңнура. Дал ушундай алтындай болгон убакытты бөлүп, алыстан келип, биздин YouTube каналыбызга ишенич артып, мыкты, кызыктуу маек куруп бергениңизге, келиңиз жалпы элге, жалпы биздин кыргыз элибизге жүрөктөн чыккан каалоо тилекти айталы. Кыргыз элибизде биринчи бизде билим аркылуу өзүбүздү көтөрө алабыз. Мамлекетибизге ишенип эле ошолорго багы арттырып, күнөөнүн шылтоонун арттырып атасыздар да. Келиңиздер, бардыгыңыздар биргеликте ар бирибиз өнүккөндө гана мамлекет өнүкөт. Ошон үчүн бардыгыңыздарды өнүгүүгө чакырам. Сала медиадан YouTube каналдан көрүп калганбыз. Атайын оштон интервьюга келген болчумун. Анан биротоло сизге да киренип келдим. Чындыгында азыркы учурда көпчүлүгү материальный жардам берип атышыптыр. Ал нерселерди иштетип түгөнүп калат эмеспи? А мен сизге ошол өмүр бою пайдалана турган өзүмдүн Таңнура өнүгүү борборунун 30 000 сомдук онлайн жеке наставничество курсун сизге белекке берем. Албетте сиз бул билимдер менен өзүңүздүн жашооңузду жакшыртып, жакшы жакка буруп, болушунча мен дагы сизге колдон келген жардам берейин. Бул сизге буюрса билимдериңиз жугуштуу болсун. Эми буюрса сиз менен дайыма иштешип турабыз. Буну карап турсаңыз, азыр китептер. Жана дагы өзүм окуган идеалдуу эне жана Налыба деген китептер сөзсүз түрдө убакыт бөлүп окуйсуз деген үмүттөмүн. Бизге кааларым чын десе узун өмүр, ишиңизге ийгилик каалайм. Бар болуңуз, бай болуңуз. Ошо балдарыңызды урмасаңыз, жакшылыкты каалайм.